Бул чыныгы көлөмүнөн 10 эсе кичине курулган модель. Бул болсо бою 2 метрдей адамга барабар. Демек мындан анын көлөмү канчалык экенин билсе болот. Ал толугу менен кайра курулуп бүткөндө узундугу 30 метр, салмагы 25 тонна болот. Ньюпорт шаары дүйнөдөгү көргөзмөлөрдө жок 15-кылымдагы жалгыз кемеге ээ болуп калмакчы. Бирок Эманын 2500 майда бөлүктөрүн кайра бириктирүү деген машакаттуу иши алдыда турат. Бул негизи инструкциясы жок чоң пазлга окшош. Алдыда чоң кыйынчылыктар турат. Анткени чындыгында бул мен билгенден жыгач археологиялык кемени реконструкциялоо боюнча жасалган эң чоң аракет. 2002-жылы дал өзүнүн сыныктары кокусунан ылайдын 7 метр тереңинен табылган. Тоби жана анын командасы ал ушундай көрүнчү деп ойлошот. Кеме Британияда 1449-жылы жасалып чыккан. Аны Португалия менен Бристолдун ортосундагы эң кирешелүү шарап соодасын жүргүзүүдө колдонушкан. Ньюпорттун жээгинде аны оңдоо иштери жүрүп жатканда кеме сууга чөгүп кеткен. Жыгачтарды калыбына келтирүүгө 20 жылдай убакыт кетти. Убакыттын, тажрыйбанын, мүмкүнчүлүктөрдүн чектелишине байланыштуу анын жыгачтары Уэльс менен Портмуста жасалып жатты. Ар бир бөлүктү калыбына келтирүү узак процесс. Алгаш жыгачты киринен арылтуу үчүн чылап коюшат. Кийин аны бекемдөө үчүн момдойт. Акырында аны чыңап бекемдөө үчүн бул муздатып кургаткан аппаратка бир нече айга калтырышат. Бул иш жалпысынан 1 жылга чейин созулушу мүмкүн. Кээде айрым бөлүгү андан дагы көп убакытты талап кылат. Бул уникалдуу кеме. Аны дүйнөнүн бир гана жеринен, Ньюпорт шаарынан көрө аласыз. Ал Мэри Роуздун жанына коюлган. Ушул жылы Мэри Роуз кемеси калыбына келтирилгенинин 40 жылдыгын белгилеп жатат. Ал Швециядан келген кубаттуу Васа менен катар турат. Бул укмуш долбоор. Мен аны аягына чейин чыгарышым керек. Ага ондогон жылдар керек болсо да, мен муну аягына чыгарам. Башка долбоор алам деп ойлобойм. Муну бүтүрүп пенсияга чыгам. Акыркы майда бөлүктөр кайра жөнөтүлгөндө дүйнөдөгү эң чоң 3D пазл акыры кайра курула башташы мүмкүн.